саламатсыздарбы. Бүгүн 18 апрель Кыргыз-Түрк Манас университетинде салбуурун-жаа атуу боюнча иш-чара өткөрүлүп жатат. Иш-чаранын биринчи бөлүгү Касым Тыныстанов залында өткөрүлсө, ал эми экинчи бөлүгү спорттук аянтчада уланууда. Негизги максатыбыз ушул мындан ары ушу биздин унутта калган салбуурун оюнун кенен жайылтуу, экинчиден болсо ошол илим изилдөө түрк элдеринин этноспортун изилдөө борбору менен бирдикте мындан ары иштерди белгилөө болду. Иш-чаралар кандай иштерди алып барабыз, кандай өнүктүүнүн жолдору бар, кантип кызматташсак болот деген таризде ушул иш-чараны аткарып атабыз. Нарын областынан келдим. Бүркүт менен бүгүн ушу Манас-Түрк университетинде өтүп жаткан салбуурун оюнуна катышайын деп келдик. Салбуурун оюну бул кыргыздын өзүнүн биринчиден адам жаралгандагы ушул биринчи оюндардын бири. Бүркүттүн аты оймок. Көптөгөн сыйлыктардын ээси көчмөндөр оюнунда иним Нурбек Исмаилов чыккан, биринчи месттен алган. Андан кийин Орто Азиядан барып Азия чемпиондугун алып келдик 70 бүркүттөн. Андан кийин Эр-Рият шаарына барып кыргыздардын каада салтын, көчмөн жашоону көрсөтүп келдик. Стандартына такала кетсек, булардын көздөрү топчу көз, айы кабак, кашкыр жак болот. Жанагы айбатынан айтпаган айы кабак, кашкыр жак деген кыргыздардын жана адабий тилиндеги сөздөр ушу кыргыз дөбөттөргө таандык. Бул дөбөттөрдүн максаты ошол короо кайтарат, койлорду кайтарат. Мурун каталышы бөөр базар болуп келген. Бөөрлөрдү алып келген. Заманга талап өнүгүп отуруп, азыркы убакта кыргыз дөбөт аталып калды. Мындан буйрса дагы тазаганы дөбөттөрдү кенен жайылтып, мурдакы саны канчалык көп, кыргыздарда канчалык көп болсо, ошончолук деңгээлге жеткиребиз деген жакшы ойдо аракет кылып келе жатабыз. Мен өзүм Талас жергесинен келдим. Буга чейин экинчи жана үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катыштык жана Манас оюнуна катышып, ат үстүндө жаа атуу боюнча жакшы ийгиликтерди жараттык десем болот. Саламатсызбы байке? Манас университетине кош келипсиздер. Кайсыл жактан келдиңиз? Тайганчылык менен алектенип баштаганыңызга канча жылдай болуп калды? Саламатсыздарбы? Биз тайганчылык менен алектенгенибизге аз эле убакыт болду. Бирок өзүбүздүн ошо кичинекей кезибизден бери бул ушул жакшы тайганга жетебиз деп көптөн бери ушу иштетип жүргөнбүз да. Анан ошо Кудайга шүгүр, ошо тайган негизи өзүм атам ошо тайган баккан башында. Жакшы ийгиликтүү, таза кандуу тайгандар баккан. Алар менен жакшы тиги охотага чыгып, жакшы жекшеликтер жеткирген. Касым Тыныстанов залында Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын доценти профессор Марат Саралаев Кыргызстанда салттуу оюндардын тарыхы, бүгүнкү абалы жана келечеги. Кыргызстан салбуурун федерациясынын башчысы Алмаз Акунов Кыргызстанда салбуурун федерациясынын тарыхы, келечеги жана маселелери, Кыргыз-Түрк Манас университети салттуу оюн жана спорт изилдөө борборунун мүдүрү профессор доктор Мехмет Түркмен түрк элдерине жаа атуу жана колдонулушу темаларында семинар өткөрүлдү. Оюндар мелдештер көргөзүлүп атат. Ана жана чырганы тартып атайын ошонун аркасынан тайгандар чуркап, тайгандардын жарышы болуп көргөзүү болду. Анан жаа атканды көргөзүштү. Бир 30 метрдей жерден атып, даана атып атышты жакшы. Бир 10 чакты жаачы бар экен. Булар абдан тиги эмеде жана көчмөндөрдүн оюндарындагы жаа атуу боюнча мелдештерде чемпион болгонор экен. Көрүп аттык жана ителги, сабы бар жана башка оюндар бүркүт салганы аябай жакшы болуп атат. Оюн жакшы өтүп жатат, аябай кызык. Ушундай нерселер өткөрүп туруу бул биздин патриоттуулук сезимдерди жандандырат, элдерди бириктирет деген ойдомун. Себеби азыр ушул жерде эле мен өзүм карап турдум, көпчүлүгү келип, биригип көрүп аябай жакшы баа берип кетишти.